Geliniz. Nagi. Машинаңыздың паспорты. Есептеп алайлы. Aka sizdeki 630 сом болады екен, 20 сом услугасы менен 650 сом төлейткенсіз. Жүріңіз терминалдан төлеп қойылы. Государственный платеж дегенге кіресіздер. Андан кейін Кыргызстан салық қызматы премиясы жатаны басасыздар. Андан кейін машина кимдин атында болсо, ошол адамдын жеке персоналдык номерин теребиз, омейсин. Карабекова Гүлбаракан Турганбаевнага болып чыкты фамилиясы. Буга далее кылабыз дагы. Бул жерден берите налогдун түрүн тандап аласыз. Земельный налог, үйгө, имуществого төлөсөңүздөр, патентке төлөсөңүздөр, анан же болбосо транспортко төлөсөңүздөр. Аз биз транспортты тандайбыз. Андан кийин ушул жерде область, кайсы область? Ошская область, Карагулчинский район, Карагулжа айыл аймагы. Мына ушул жерде сиздер Карагулжа айыл өкмөтүнүн бюджетине кичине болсо да салымыңыздарды кошуп төлөп койсоңуздар болот. 1487 П. Андан кийин далее бассаңыздар Карабекова Гүлбаракан Турганбаевна, Карагулчинский район, Ошская область деп чыгат данные. Андан кийин акчаны саласыз. Сиз Карабекова Гүлбаракан Турганбаевнанын атынан төлөдүңүз. 650 сом, 630 сомдук машинаңыздын налогу, 20 сом комиссионка. Ошол Карагулжа айыл аймагынан төлөдүңүз пенсияңыз. Рахмат. Документтериңиз. Урматтуу айдоочулар, машинанын налогун ушу терминалдардан келип төлөп келсеңиздер, абдан тез болот экен, өчүп күтпөйт. Өз аймагыңыздардын бюджетін толтыранға жардам болады екен. Урматтуу Карагулжа айыл аймагынын 1-май Карагулжа, Имырза, Саргамыш айылдарынын тургундары жана Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарларында жашаган агалар, инелер, эже карындаштар, сиздерден Карагулжа айыл өкмөтү суранабыз. Карагулжа айыл аймагынын социалдык, экономикалык өнүгүүсүн жакшыртуу максатында өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, жеке автоунааларыңыздын салыгын банктар, терминалдар, мобилдик капчыктар аркылуу Карагулжа айыл аймагын белгилеп төгүп берүүңүздөрдү суранабыз. Сиздердин айылыңыздардын өнүгүүсүнө кошкон салымыңыздар болот. Сиздерди урматтоо менен Карагулжа айыл өкмөтүнүн администрациясы.